Саламатсыздар, урматтуу агай эжекелер. Бүгүн биз форма түзүүнүн телефондогу вариантын көрсөтүп берели азыр. Тест кыскача аракет кылып түзүү үчүн бизге Google'га киребиз. Эгер сиздер буну түзүп жүргөн болсоңуздар, бул жерде новая форманын өзүнүн ссылкасы бар. Эгер түзбөсөңүздөр, баштан жазыш керек. Жазуу оңой эле. Орусча эле Google форма деп койсок кирет. Google форма деп турат. Init. Бул жерден открыть Google форма киребиз. Google форма ачылды. Эң биринчиден биз формабыздын сырткы түзүлүшүн жакшылап оңдобосок болот. Мен азыр жаш балдар үчүн кылайын деп ойлоп чечтим. Делать этей деп туруп, балдар үчүн жасалган атайын жанагы бар. Сүрөттөр даяр. Тере жана балдарга түсүн оңдойбуз. Применить кылсак, саргычтыргычтагы жаш балдардын формасы чыкты. Атын коюу үчүн балдарга деп, балдарга мына описаниясына мультфильмдер дейли. Анан кийин тестти баштайлы, форманы баштайлы. Так, биринчи сурообуз кандай болсун? Жөнөкөй эле болсун. Союз мультфильмде ышык, эки чыккан тийишкен ышык. Бир нече түрүндө, биринчи стандарт түрүнөн алайлы, мына бир нече түрү варианттар. Жакшы билебиз, Leopold экенин. Экинчисине Томду жазайлы, үчүнчүсүнө Полк, жана дагы бир эки алып койсок болот. Мындан сырткары сүрөттөрү менен койсок болот жоопторду. Азыр экинчисине алабыз. Так, суроо коюш үчүн астында турган 6 бойтукчалардын биринчисин басабыз. Биринчиси стандарттык суроо кошот, экинчиси копировать этет, үчүнчүсү тексттик суроо кошот, төртүнчүсү сүрөттүк суроо кошот, бешинчиси видеолук суроо кошот. Так, экинчи суроо. Не знайканы белгиле дейли. Варианттарынан сүрөт кошуу менен көрсөтөлү. Камера дей турган болсок, бизде камерага сразу өтөт. Ставить рл дей турган болсок, сүрөттөн ссылкасын коюп койгуз. Биз добавить менен эле коелу өзүбүздүн телефондон. Файлды басабыз бул жерден. Телефондун варианттарын өтөбүз. Галерея жана альбомдордо менде загрузка болгон сүрөттөр бар. Бул дейли биринчисин. Экинчи варианттын бул дейли, 3 вариант кылайлы. Загрузка выбранного файла не поддерживается дейт. Бөлөктү тандайлы. Бул жерде кичине тандоо бар.
кандай сүрөттөр коюлуш керек экен деген. Леопольддун сүрөтүн коелу. Леопольддун сүрөтүн кабыл алды. Үчүнчүсүнө туура жоопту койлоду. Незнайканын өзүн. Незнайканын өзүнүн сүрөтү. Уматтуу коллегалар, сүрөттүк вариантыбызды да койдук. Тексттик вариантын коюп коелу. Бул тексттик вариант бир эле кыска сөз менен гана жооп берилет. Томдун тоосу ким? Бул жерде жазуу түрүндө жазышат. Мындан кийин сүрөттүк сурооду коюп берели. Сүрөттүк суроодо ошондой эле сүрөт сразу бул жактан тандап алабыз. Варианттарын эмес. Так. Маша бизди алган эмес. Байкабай дагы басып алыпмын. Машанын сүрөтү абрасы сәл чоңураак окшойт. Так. Бул кабыл алынды. Суроого жазайлы. Ким жөнүндө? Ким жөнүндө мультфильм? Өзгөртсөк болот, ортого койсок, чекеге койсок, ошондой эле удалить этип койсок болот. Так, 3 түрлүү сурооду койдук. Видео түрүндө суроо койбой эле тура эле. Загрузка сәл көбүрөөк калат. Эми форум бүттү. Форум бүткөндө жөнөтүү деген кнопканы басабыз. Бул жерден электрондук почта менен ар бирине бирден берсек болот. Бир канча почтага жана ошондой эле ссылка менен берсек болот. Ссылка менен берүү оңой. Бул ссылканы полный көчүрүп алсак болот, жана кыскача түрүн көчүрүп алсак болот. Мына ушу менен ссылканы жөнөтөсүздөр группаларга, каалаган группага. Ошо менен сиздин формаңызды бүтөт. Отправить басабыз. Ответи жагына өтсөк, бул жерде ответтер толтурулгандан кийин келет. Ушу менен форум түзүүнү жөнөтөлү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Катталууну унутпаңыздар.